Талас билим берүү ушулдук борборунда ушунчу болуп иштейм. Андан тышкары кошумча Бектур агай, Бектур Исаковдун айлесинде мугалим болуп иштейм. Мамлекеттер боюнча жана айыл боюнча бизде кружок мен темамды аябай изденип, өзүм дагы жакында март-апрель айында Ошко барып келгем. Анан ошонун өзүбүздүн Таластагы иш тажрыйбасын баарын кошуп биргеликте анан ушул аябай кызык болуп, өзүн өзү тарбиялоо жана өзүн өзү таануу, ийгиликтин башаты бактылуулуктун негизи деген теманы алдым. Абдан өзүмө жакты бул тема. Адам бузулса, аалам бузулат деп кыргыз эл макалында. Бул теманы тандап алган себебим бүгүнкү күндө адамдардын ортосундагы мамилелердин күндөн күнгө ooрлошуп, катаалдашып бараткандыгы мени ойго салды да. Анткени бир үй бүлөдө жашап жатып эле ата энеси менен бала бири-биринен бир үй бүлөдө жашап, бир дасторкондо тамактанышса дагы жан дүйнөсү, ички дүйнөсү жагынан бири-биринен баардык эле үй бүлө эмес, эми айрымдары бири-биринен алыстап болгон үй бүлөлөр бар. Алар кандай учурда жана өткөн балдардын өспүрүм чактарыбыз 12-15 жаштагы балдарыбыз болот ошондой да. Анан биз ушул Ош шаарында отурганда дагы өспүрүмдөрдөгү өзүн өзү таанып билүү жана өнүктүрүү деген курста тренингде болдук. Ал жерде аябай жакшы маалыматтарды алдык. Ошонун негизинде ал тажрыйбаны 2 жылдан бери Талас областында Гапир Мадаминов агайыбыздын энелер мектебин жайып жүргөндө облус ичиндеги баардык эле мектептерге чакырган жерлерге барып турабыз да. Барганда ата энелер менен пикирлешкенде, мугалимдер менен пикирлешкенде көбүнчөсү эле ошо ата энелер балдарына наразы, балдар ата энесине ошондой конфликт чыгып экен да. Анын чыгыш себеби эмнеде? Чынында өспүрүмдөр өзүн өзү таануудан, өспүрүм эле эмес, ата энелердин баары өзүн өзү таануу боюнча маалыматы аз экен да, жок да десе. Мен бул макаланы жазарда жанымда эле чогуу отурган коллегалардан, ушунчулардан да сурадым да, өзүңүзгө да айтып бересизби? Анан бир-эки сөз айтып эле токтоп калат да. Анан мугалимдер менен кайсы жерде ушундай отурган жерде илим билим жөнүндө сүйлөшкөндө, ата энелер менен отурганда алардан сүйлөшсөң мен айта албайм, мени билген бул абысым айтсынчы, тиги айтсынчы деп да. Анан мына ушул куракка келип чоң адамдар өзүн өзүн таанып, өзүнүн жөнүн да айтып бере албай аткандан кийин окуучулардын өзүн өзү таануусу, өзүн өзү билип аңдуусу жок болгондуктан жана айрым мектептерде, жерлерде жашыгын эмес, балдардын ортосундагы суицидтер болуп атпайбы? Ошонун келип чыгышы түпкү негизи ушул директорлор менен жана соц педагогдор менен баарлашканда ошондой жерлерди жеринен барып дагы таанышып жүрдүк да биз. Эмне үчүн мындай болгон? Сураштырып келсек, баардык эле толук кандуу үй бүлөнүн балдары да жада калса чоң атасы менен чогуу жашаган, ата энеси маңдайында. Ошо 8-9-7 класстар арасында суицид көп экен да. Анан изилдеп келсек, класс жетекчилери менен сүйлөшсөк, жана өзү түнк бала өзүнүн жан дүйнөсүндөгү болуп аткан нерсени сыртка чыгара албаган окуучулар арасында ушундай болот экен да, суицидке. Жана ата энеси катуу сүйлөп койсо, ошол коркутуу иретинде ошондойго барып, кээ бирлери ошондой учурунан кармап калган дагы агасы же эжеси болуп калгандар болот да. Демек, ошону ойго салды дагы ошол көбүнчөсү биз баардык эле окуучуларды же тарыхчы, же кыргыз тилчи, же математикти чыгарбайбыз да. Биз мугалимдер ошону окуучуну инсан катары калыптандырсак деген ойдун оруктап жан дүйнөмдү кыйнады да. Баардык эле окуучу, баардык эле мугалим болуп тең болбойт. Бирок мугалимдин эң негизги биринчи биздин максатыбыз да ушуну өзүн өзү өнүктүрүү боюнча курста окуганда дагы тереңирээк түшүнгөндө балдарыбыз кыла келсинчи. Ошо балдарга мээрим берип, мээрим менен тарбиялап, анан аларды дагы өзүн өзү таанууга биз багыт беришибиз керек экен. Биринчи очередте, кезекте мугалимдер ата энелерди тартып, ата энелерге, кээ бир ата энелер азыр ата эне болгонго даяр болбой туруп ата эне болуп атпайбы? Ошону мугалимдер жанагы агайдын эле биздин өзүбүздүн Гапир Мадаминов агайыбыздын жана энелер мектеби сөзсүз керек экен да. Анын деле бир энелер мектеби деп бир көргөзмөгө сахнаны жазап энелер мектеби деп коюп, анан кийин бүт залды толтуруп эле энелерге бир күндүк лекцияны өтүп коюп, анан ошо менен тарап кеткен да, бул эч кандай натыйжа бербейт да. Аны системдүү түрдө алып кетиш керек. Азыр эме болсо кийин эметен группаларыбыздар болсо телефонго да жөнөтөм. Биздин ошол иш тажрыйбабызда мектептерден Талас ичинде эле ошо эне мектебибиз барып лекциялар өтүп кеткенден кийин агайлардын, директор завуштардын менде пикири бар YouTube каналында. Ошолордун айтканы кадыр эсе энелер мектебин биздин мектепке киргизгенден кийин
чындап эле эртеси күнү уже окуучуларда мындай өзгөрүү пайда болду дейт. Анткени окуу куралдары толукталып, ата эне көңүл бурулган, билим турат дейт да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз ошо үйдө отурган айрыкча көпчүлүк айыл жергесинде, шаар жергесинде деле баардыгы ата энелер базарда, жумушта, чогуу үй бүлөдө жашаганы менен мындай баарлашуу жок экен да. Биз көпчүлүк эле ата энелер балдарды багып атабыз да, элдин балдарына эмнеңге муну алып берип атабыз дейсиз. Бирок ошол ал биздин жөн эле материалдык жактан аларды камсыздап атабыз да, бирок аларды чынында тарбия бербейт экен. Ошон үчүн мугалимдер билим сапатын көтөрүш үчүн биринчи кезекте сөзсүз түрдө ошол энелер мектеби менен энелерди колго алыш керек экен да. Андан кийин алар балдарына көңүл бура баштайт экен, жоопкерчилик сезет экен. Ошонусун дагы абдан жакшы байкадым да. Анан ошо окуучуларды көбүнчөсү ошо биз барган жерлерде дагы окуучулар менен баарлашканда, мисалы мен өзүм деле кыргыз тили адабиятынан сабак берем. Таза бир деле мугалимдердин башынан өтүп кетишкен. Кээ бир окуучулар уже анандай сабактын айрым учурунда сабакка көңүлсүз болуп, бири менен сүйлөшүп, же болбосо көңүл бурбай баштап атканда эле ошо жанагы оштон үйрөнүп окуп келгендей мен пайдаланам да, өзүн таануу боюнча, ошол боюнча суроо берип, өзүн тарбиялоо боюнча бир нерселерди айтып берсең, кадимкидей класс жандана түшөт экен да, кызыгат экен. Эми алардын баарын эле мен ошол жерде отурган 30 окуучунун же 20 окуучунун баарын адабиятчы деп чыгып жүрбөйм да. Ортодо кандайдыр бири-бирине тоскоолдук боло баштаганда ар бир мугалимге дагы сунуштап кетип элем ошол өзүн тарбиялоо, өзүн таануу жөнүндө дагы балдарга айтып кетиш керек экен. Анан бул жерде Алмаз агай чыгып кетти. Ошол мындай предмет катарыбы же тарыхчыларга кандайдыр ушул өзүн таануу боюнча дагы бир жумада бир класстык сааттабы, жалпы эле республика боюнча дагы ушуну алып кирсе абдан жакшы болот да. Анткени балдар эң ачкычы дейт да. Анан көп жерден Жет областы агай менен дагы биргеликте кыдырып жүргөндө, анан азыркы учурда деле жана пандемия учурунда деле агай менен чогуу зумдардан конференцияларда Жет областында өтүп жүрдүк. Анан ошол жерде көп айтып да, айтчы, мен адамдардан 3 казан таптым дейт да. Уксаңыздар деле керек, анан докладка киргизгенден кийин кыскача айтып коеюн. Адамда 3 казан бар экен да, аш казан, рух казан, баардык эле баарын эбро койгон, баардык жагына материал жактан бүт баардыгы жетишкен. Ал эми ошол рух казаныбыз ачка экен да. Рух казаны биздин жан дүйнөбүз. Ал рух казан кандай учурда болот дейт. Ошо адабий чыгармаларды окуганда, анан ушундай жыйындарга сөзсүз түрдө мындай эмелерди жазбаса дагы барып ошол лекцияларды, семинарларды окутканда адамдын жан дүйнөсү байып экен да. Ошону биз окуучуларга дагы түшүндүрүп, туура багыт беришибиз керек экен да, өзүбүздү таануу боюнча. Толтуруп, балдар шахмат ойногондо ошолор менен балдарга багыт бериш керек. Эгерде биз ушул окуучуларды кечке ашказан толтуруу менен ата энелер баарыбыз эле барабыз. Биз ошентип эле кете берсек, 20 жылдан кийин ал ушул болуп чыккан жана ашказан толтура берди да. 20 жылдан кийин ал как эмедей болуп жарылат экен да. Жарылганда эмне болуп жарылат? Ал кийин мүмкүн кылмышкер болуп, зорлук зомбулук болуп, жана коррупционерлер болуп, мына ошолордун баардыгы баңгийликке сайылып кеткенден кийин баардыгы ошол башын мындай мектеп кезиндеги рух дүйнөсү, жан дүйнөсү толбой калган бала ошондой барат экен да. Ошон үчүн ошо мектеп бартасынан эле биз өзүбүздү таанып, өзүбүздү тарбиялоо боюнча балдарга жакшы тарбия беришибиз керек экен да. Анан могу докладда дагы жакшы кененирээк берилген да. Ал жактан дагы таанышып чыксаңыздар болот. Жакшы берилген. Анан бул жерден дагы кыскача айта кетейин. Ар бир бала менен үйдө өзүбүздүн балдар менен, окуучулар менен иштегенде дагы керек болсо өзүбүз дагы ошону блокнотубузга жазып иштеп коюш керек экен да. Адамдын 9 +9 -9 деген ошо агайдын дагы немесинде китебинде бар, методикасында 9 адамдын жакшы сапатын жазыш керек экен. Анан 9 терс сапатын жазыш керек. Биз көпчүлүк жаш балдар, окуучулар эмес, чоң кишилер дагы сунуш айтса, мындай терс жактарын айтса жакшы кабыл албайт экенбиз да. Ошол кабыл алууну, айткан сунушту туура кабыл алган бала адам ошондой өмүргө өсөт экен да. Биз ошондо кээ бир адамдар жактырбай, менде өчү бар деп айрыкча жанагы жетекчилер классындагыларга айтканда туура кабыл албайт да. Бирок чындап эле мындай маңызына келип түшүнсө, аны жакшы болсун деген ойдо айтат да. Ошол туура кабыл алышты мектеп бартасынан биз окуучуларга өтүшүбүз керек. Ошонун баары ушул өзүн өзү таануу менен өзүн өзү тарбиялоого керек экен да. Анан ата энелер дагы ошол балдарынын 9 жакшы сапатын, 9 терс сапатын жазып бөлмөсүнө, комнатасына илип койсо,
ошону күнүгө баласы менен оюн катары баланы ушинтип тарбиялап алып кетсек болот экен да. Күнүгө жанагы мен жана жалкоолук, уйкучулук, карынчак ошондойлордун балки бүгүн сен жоюп баратасың деп мен аны бир күндө же 10 күндө жоюп койбой, барабыр ошону чийгенде бала өзү дагы кызык, өзүн өзү тарбиялап, өзүн өзү мындай өнүктүргөнгө бала кичинекей кезинен үйрөнөт. Рахмат. Келгенсиз деп кирип отурабыз дейт. Эме болсо эгер суроолорду мага бергиле, жооп берейин. Анан докладчыларга мен атайын убакыт үнөмдөдүк. Ошолорго суроолорду берейин да, эми дискуссияны баштасак макул десеңиздер. Рахмат, бериңиздер. Сен айтайын. Сиздин сурооңузга жооп бизде бул энелер мектеби жооп берип айтып кетпеди, жообо коюп калган депчи. Салтанат республиканын бүтүп эле областка жумушка кирди дагы областтык деңгээлде эле өзү энелер мектеби ар бир жерде ачылсын деп буйруктун негизинде баарыбызга киргизип койду. Анан ошол жогорудон буйрукту күтпөй эле өзүбүздөрдүн жерибизде ачып алсаңыз мектепте деле жакшы жыйынтыктар жаратат. Баардык жетип азыр күндө иш алып баратабыз. Азамат жакшы. Анан биздин мектепке өтүп барып, ошо эне мектебибизди көрүп, айым сабакты көрүп келген ушул жерде бир 2-3 адам бар да. Ошонун бири мына ушул Айгүл белең аты. Бир туруп кой, мына ушул Лейлеке Баткенге барып келген. 10 күн окуду ошол жерде бизде. И дагы бири мына Фиратов Кеңеш деген агайларым бир нече жолу барып келген агайлар бар. Рахмат сиздерге. Суроо бериңиздер. Эгер ошондой жакшы дем күч бере турган болсо биз деле барып келип барбай деле ачып беребиз. Келгенге кабылыбыз бар. Бүгүн ошо сизди көрүп, сизден жакшы дем күч алабызбы? Пайдалуу нерсе алабызбы деп ошон үчүн келип отурабыз. эмки жылы Жаллабаттан кийинге коюптур, Баткен кичине чек аралары дагы такталып алсын депчи. Эмки жылы буюрса Жаллабат экен, анан Кудай калса Баткенибиз. Ал симпозиумдан тиштеле барсаңар, жакшы. Эми суроолорду өз ара дискуссияга кезек